Sen mağa aşıkça pul bергендей жаман сүйлөнүң го, а? Берсең, акчаны берип атсаң, өзүң балаңның тамагына берип атасың. Мага 1 сом пул кете элек сенин. Ата-энелерден акча талап кылып жаткан бул мугалим Оштогу мектептерден биринде иштейт. WhatsApp'тагы ата-энелердин тайпасында ал мектепке акча берүүнү ачык эле талап кылып жатканын көрүүгө болот. Бизге бул аудиону бөлүшкөн тараптын суранычы менен биз кайсы мектеп экенин жана мугалимдин аты жөнүн ачыктай албайбыз. Ушу мектепте сен балаң окуду? Окугандан кийин бересиң да анан кийин. Болбосо ошо алайга окутпай элең балаңы. 2019 жылы мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилерине окуучулардын ата-энелеринен акча каражатын талап кылууга тыюу салган буйрук чыгарган. Ага ылайык маданий массалык жана башка иш-чараларга да каражат чогултулбай турган болгон. Бирок буйрук чыккан менен ал кагаз бетинде эле калгандай. Биз шаардагы мектеп окуучуларына кайрылганыбызда алар ремонт иштерине ар түрдүү суммада акча чогултуп жатышканын айтат. Фондко 700, ремонтко 200, 900 болошонго. Жок, охранага дагы бердик 300 сом. Ошондо 1200 сом бердик да ошондо. 700 болду да, жок. 700бы? Сен канчанчы класста окуйсуң? 4В. Фондко. Канча сомдон чогулткан? Ар ким ар кандай. Силер канча сомдон бердиңер? Окуучунун немесине карайт, үй бүлөсүнүн. Мисалы, көп балалуу болсо, ата-энесин үрөсү эле бакса, ошого карап арзандап берет. Номер 17 Гагарин атындагы мектеп гимназиясынын директору акча чогултууларды ата-энелер өздөрү сүйлөшүп топтоп жатышканын билдирди. Мектептерде акча жыйноо ата-энелер комитети жана камкордук кеңештери тарабынан уюштурулуп баштаган. Билим берүү жөнүндө мыйзамдын 17 беренесине ылайык ата-энелерден канча каражат топтолгону жана ал кайда жумшалганы мектептин көрүнө турган жеринде илинип турушу керек. Аталган мектептин маалымат тактайчасында камкордук кеңешинин отчеттору жазылган. Мектеп жетекчилиги болсо акча чогултуу билим уясынын материалдык жактан өнүгүүсүнө шарт түзөт деген пикирде. Бул биз атайын арыз менен, кайрылуу каттар менен жазабыз. Жардам бериңиздерди суранабыз. Олимпиаданын жеңүүчүлөрү бар, окуунун мыктылары бар, спартакиада болобу, спорттук оюндарда болобу жеңүүчүлөрүбүз бар. Аларга биз дем берүү максатында сөз түрдө грамоталар менен, сыйлыктар менен сыйлашыбыз керек. Биз атайын ошол сураныч каттын негизинде сураныч кат менен беребиз. Анан ата-энелер өздөрү колдоп берсе, берет, колдоп бербесе бере алышпай калат. Мекеменин сөз түрдө материалдык өнүгүүсүнө дагы жардам болот. Мына быйылкы жылы биз мектепке атайын ошол камкорчулар кеңешинин жардамы менен эки интерактивдүү доска алдык. Себеби азыр заман талабы, техниканын заманы болуп атат, интерактивдүү доска сөз түрдө керек. Тиешелүү буйрукта ата-энелердин акча чогултуусуна мугалимдердин же мектеп жетекчилеринин кийлигишүүсүнө тыюу салынган. Бирок мектептерде 20 жыл мурда канча акча чогултулса, азыр да ошондой. Ата-энелер комитети чогултат, көзөмөлдөйт деген менен мугалимдер талап кылган учурлар көп. Бул айрым ата-энелерди кан какшатып келсе, айрымдары билим уяларын колдоо керек дешет. 1 жыл бала ошол мектепте окугандан кийин, ошол мектепти булгагандан кийин, басып тургандан кийин мектептин ремонтуна акча бериш керек. Мен ошентип ойлойм. Мамлекеттик мектеп болгондо эми акча чогултулбаш керек да. Частныйга жалгап, частный бар акчасын алып барат. Мамлекеттик мектептерге акча чогулткан туура эмес деп ойлойм. Жок, туура эмес деп ойлойм, бирок бул айтсаңар азыркы учурда кризис болуп атат го, көп мамлекеттерде дагы. Эми керектүү нерсеге чогултса болот. Мыйзамы жок болсо эми туура эмес да. Баары тең мыйзам ылайык эле иш болуш керек, баары тең. Эми азыр мугалимдер деле болуш кыйын го. Алар деле туура түшүнүш керек. Эми мыйзамы жок нерсени мыйзамы жок да. Эгерде мамлекет бюджеттен жакшы акча бөлүп мектептерди бүт камсыз кылган болсо, жакшы болмок да. А эгер мектепте жетишпестик болуп, багындай ремонту жакшы болбой атса, ыңгайсыздык жаралып аткан болсо, анда ата-энелер дагы мындай топтоп балдарынын жакшы окушуна шарт түзүш үчүн топтогонго туура келет негизи. Мыйзамга ылайык ата-энелер мектепте кошумча сабак өтүлгөн учурда гана акча төлөөгө милдеттүү болот. Андан башка жыйноолорго акча кошуу ыктыярдуу түрдө гана болот. Ош шаарындагы мектептерди капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө быйыл жергиликтүү бюджеттен 25 миллион 500 миң сом бөлүнгөн. Мындан сырткары республикалык казнадан бөлүнгөн каражатка боекторду алып, мектептерге таратышты. Республикалык бюджеттен 4 миллион 170 миң краска
товарлар үчүн берилет. Азыркы күндө красканы алып бердик, баардык мектепке таратып койдук. Ал республикадан берилген акчаны жан башына бөлүп келгенде, баланын башына 54 сомдон туура келет. Айтып атпайсызбы, мектептерде акча жыйнап атат экен депчи. Эми бул боюнча өзү жыйна деген неме жок, буйрук жок. Бирок попечительский камкорчулар кеңеши деген атайын мыйзам бар. Ошонун негизинде өздөрү жыйнап, өздөрү ошол мектептин же бир бакчанын кандайдыр бир бузулган жерин оңдоп түзүшөт. Өткөн жылы пандемияга байланыштуу 9-11 класстардын мектеп окуучуларынын мамлекеттик экзамендер алынып салынганына карабастан, экзаменден шылтоосу менен айрым мектептерде акча чогултуу фактылары аныкталган. Бирок жоопко тартылышкан эмес. Ата-энелерден мектеп жетекчилиги акча сурап жатат деген сөздөр айтылып келген менен, ал текшерилип, аныкталып, жоопкерчиликке тартылган фактылар дээрлик жок. Улукбек Салиулу, Азам Бузриков, Т-Медиа жаңылыктары.